Сауд Арабия менен Кыргызстандын ортосунда эки тараптуу соода экономикалык жана инвестициялык байланыштар, саясий маданий кызматташтык 30 жылдан бери уланып келет. Бүгүн эки өлкөнүн достугун даңазалаган кезектеги иш-чара болду. Улуттук тарых музейинде Сауд Араб элчилиги сүрөт көргөзмө өткөрдү. Ага мамлекеттик коомдук ишмерлер, Кыргызстандагы башка өлкөлөрдүн элчилери катышты. Сүрөт көргөзмөдөн Сауд Арабия падышачылыгынын тарыхы, жашоосу, жетишкен ийгилиги тууралуу маалымат алса болот. Көргөзмө Улуттук тарых музейинде 3 күн бою өткөрүлөт. Элчилик бүгүн Сауд Араб падышачылыгы тууралуу сүрөт көргөзмө уюштурду. Көргөзмөгө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан, Жогорку Кеңештин ошондой эле башка органдардын өкүлдөрү, жөнөкөй тургундар келип активдүү катышып беришти. Сауд Арабиясынын тарыхы, жетишкендиктери, Сауд Арабиянын ыйык жерлери менен тааныштырды. Эки өлкө ортосундагы мамиле күн санап өнүгүүдө. Бул да болбосо Кыргызстандын президентинин жана Сауд Арабиянын падышасынын жетекчилиги астында ишке ашууда. Кыргыз-Сауд кызматташтыгы мындан да жакшырып, жаңы тепкичке чыгуусуна тилектешмин. Сауд Арабия падышалыгы Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын 1991 жылы 30 декабрда тааныган. Дипломатиялык мамилелер 1992 жылдын 19 октябрда түзүлгөн. Кыргыз-Сауд кызматташтыгы мына ошол 30 жылдан бери бекем алакада сакталып турат.